Саламатсыздарбы, күнгө бейшемби 22 июль Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Жоңорку кеңештин депутаттары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Жолугушуунун жүрүшүндө учурда социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер, ошондой эле парламенттин коргоосунда турган актуалдуу мыйзам долбоорлору боюнча пикир алмашуу болгон. Мамлекет башчысы өлкөнүн саясий жана коомдук турмушундагы жогорку кеңештин маанилүү ролун белгилеген. Ал бардык күчтүү мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу системасын курууга багыттоо зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров жарандардын мамлекеттик бийлик институттарына жана мыйзамдуулук үстөмдүгү принциптерине болгон ишенимин бекемдөөнүн маанисине көңүл бурду. Ал парламенттин бардык бутактары менен катар эле ар кандай социалдык, экономикалык маселелерди, анын ичинде коронавирус инфекциясынын кесепеттеринен улам келип чыккан маселелерди тез арада чечүү боюнча консолидацияланган иш жүргүзүшү керектигин белгиледи деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин жогорку кеңештин кереги жок. Бул тууралуу депутат Нурбек Калмурзаев бүгүн парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында бул мыйзам мамлекеттик түзүлүштү алсыратат. Ушул долбоордун 3 беренесин карайлы. Жогорку кеңеш деген сөз жок. Ушуну кабыл алсаңыздар ар кандай маселеде сүйлөп кереги жок. Бул мамлекеттик түзүлүштү алсырата турган мыйзам. Президент дайындаган өкмөт президентке гана отчет берет экен. Акыркы 30 жылда андай болгон эмес. Эгер өкмөт жогорку кеңешке отчет бербесе, анын көзөмөлүндө болбосо, парламенттин кереги жок. Эгер ушул берене ушул боюнча кала турган болсо, талкуулап да кереги жок. Бул түздөн түз парламентаризмди талкалай турган берене, деди ал. Министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору боюнча баяндамачылардын даяр эместиги бир катар депутаттарды нааразы кылды. Парламент мыйзам долбоорун бүгүн 22 июлда карап жатат. Айрым депутаттар спикер юстиция министри Жээнбековдун даяр эмес экенине жана суроолорго жооп бере албай калганына нааразы болушту. Президенттин өкүлү Нурбек Калмурзаев мыйзам долбоорунун концепциясын колдоону суранып, министрдин сүрдөп жаткандыгын белгиледи. Депутат Эммебеков буга сүрдөп жатат деп айтып жатышат. Эми сүрдөбөш үчүн Токтайым Үмөталиеваны чакырып келелиби? Жанында массаж кылып отурсун. Эми бул сүрдөткөндүкпү, деди ал. Кечээ 21 июлда жогорку кеңештин комитетинин жыйынында укук коргоочу Токтайым Үмөталиева министр Жээнбековго массаж жасап, кызуу талкууга алынган эле. Парламент министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибинен алып салды. Чечим көпчүлүк добуш менен бүгүнкү жыйында кабыл алынды. Депутаттар долбоордун концепциясын кабыл алуудан баш тартышты. Парламент документти кайра иштеп чыгуу үчүн жөнөттү. Жергиликтүү парламенттик администрация жөнүндө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорлору дагы күн тартибинен алып салынды. Жогорку кеңештин экс-депутаты Ысык-Көлдөгүн баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, Ысык-Көлдөгү тергөө менен кызматташа баштаган. Мурдагы депутат 31 майда УКМК тарабынан кармалып, анын коррупцияга шектелип жатканы маалымдалган. Анын бөгөт чарасы 1 май райондук сотунда каралып, 31 июлга дейин УКМКнын СИЗОсуна камалган. Ал эми 13 июлда ден соолугуна байланыштуу Бикарт менчик клиникасына жаткырылганы айтылды. 19 июлда президент Садыр Жапаровдун Ысык-Көлдүн жээгинде эс алуучулар менен сүрөткө түшүп жаткандагы видеосу тараган. Ошол эле учурда өлкө башчы менен сүрөткө түшкөн жарандын сүрөтү жарыяланды. Кийинчерээк аны Нурбек Калмурзаев экендиги белгилүү болгон. Ал эми бүгүн факт-чек KG Садыр Жапаров менен көл жээгинде Нурбек Калмурзаев аттуу ишкер жана анын жубайы Назиза Тентиева сүрөткө түшкөнүн, ал президенттик шайлоодо Жапаровдун эң ири демөөрчүсү болгонун, Калмурзаев Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна 6,6 миллион сом которгонун жазып чыкты. Сереп медиа маалымат агенттиги бул маалыматтын чын бышыгын билүү үчүн Нурбек Калмурзаевдин өзү менен байланышты. Анын айтымында, ал шайлоо фондуна чындап эле ири суммадагы акча которгон. Ооба, мен ири суммадагы акча которгом, андан танбайм. Мен аны чын жүрөгүмдөн которгом. Анын аркасы менен саясатка барам деген оюм да жок. Садыр Жапаров менен мамилем деле жок. Ал президентке аттанып жатканда чындап колдогом. Анткени Садыр Жапаровдун колдоочулары акчасы жок эле чогулуп жатышты. Менден башка чын жүрөгүнөн акча бергендер деле болгон. Чындап колдогондор 10-15 миңден которушкан. Мен 10 жылдай Москвада иштеп келип, өлкөдө ишкерлик менен алектенем. Башка жерде жүргөндө Кыргызстандын президенттери жөнүндө көп сын уктум. Ал эми Жапаровду чындап колдодум. Жолугушууларга калбай барып жаттым. Демөөрчү болгонумду жарнама кылган жокмун. Эми минтип билип алдыңар, деди ал.
Блогер Чыңгыз Капаров баштаган активисттер экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаеванын экс-президент статусун ажыратуу боюнча кол топтоону улантышууда. Анын айтымында учурда аталган мурдагы президенттердин экс макамын алууга 100 000 кол топтолду. Бирок демилгени парламентке өткөрүү үчүн 300 000 кол топтоо зарыл. Алар мындай кол топтоолорунун себеби катар Роза Отунбаева шайланган шайлоо атандаштык негизде өтпөгөнү. Ал эми Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы мөөнөтүнөн мурда отставкага кеткенин айтышууда. Экөөнүн убагында тең өлкө жоготууларга учурады, дейт Капаров. Кол топтоо Бишкек шаарында Ала-Тоо аянтындагы Илбирс имаратында ар аптанын ишемби күнү саат 10:00дон 18:00 чейин жүрөт. Орусия АКШга оогандагы абалды көзөмөлдөө үчүн Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларын бирге пайдаланууну сунуштаган эмес. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Интерфакс басылмасына билдирди. Анын айтымында Москва регионундагы аскер базалары аркылуу алынган маалыматтар менен бөлүшүүгө даяр. Жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун жааматтык күчүнүн бир бөлүгү болгон базаларга америкалыктарды кантип чакырабыз? Биз жааматтык коопсуздук келишим уюмунун аскер күчүнүн бир бөлүгү болгон базаларга союздаштарыбыздын макулдугу жок эч кимди чакыра албайбыз, деди Лавров. Буга чейин Коммерсант гезити Москва Вашингтонго Афганистандагы абалды көзөмөлдөө үчүн Тажикстан менен Кыргызстандагы аскер базаларын чогуу колдонууну сунуштаганын жазган. ФЭТО уюмунун Борбор Азиядагы башчысы делген Орхан Инандынын кылмыш иши сотко өттү. Бул тууралуу Туркиянын Анадолу маалымат агенттиги билдирди. Орхан Инандыга куралдуу террористтик уюмду башкарган деген айып тагылууда. Анкара шаарынын прокуратурасы аны 15 жылдан 22,5 жылга чейин эркинен ажыратууну суранды. Ошондой эле Анадолу басылмасы Орхан Инанды Туркияга 5-июлда жеткирилгенин белгиледи. 1-июнга караган түнү Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз жоголгон. 3-июнда Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кыргыз жараны Орхан Инандыга байланыштуу кырдаал боюнча ыкчам кеңешме да өткөргөн. Жоголгон күндөн тарта Ички иштер министрлиги менен УКМК аны издеп жана ал иштерден эч кандай жыйынтык майнап чыкпай жаткан. 5-июлда Түркиянын президенти Эрдоган Орхан Инанды кармалып Туркияга жеткирилгенин жар салды. Кечээ 21-июлда 21:30 чамасында Чырбыкты айылында жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 5 адам көз жумган. Сереп медиа маалымат агенттигине атын атагысы келбеген жаран окуя тууралуу айтып берди. Анын айтымында каза болгон жубайлар Чырбыкты айылынын тургундары болгон. Ал эми каза болгон дагы бир жубайлар жана аял киши алардыкына конокко келе жатышкан. Мен кырсык катталгандан кийин сөөктөрдү өлүкканага алып кеткенге чейин окуя болгон жерде турдум. Баарын өз көзүм менен көрдүм. Mitsubishi Галант үлгүсүндөгү унаанын ичинде 5 киши болгон. Айдоочусу Нурлан Байке, биздин айылдык. Анын жубайы жана алардын үйүнө конокко келе жаткан аялы менен күйөөсү жана дагы бир аял киши. Баары көз жумду. Нурлан Байкелер балыкчыдан Чопон ата тарапка келе жатышкан экен. Тактап айтканда балыкчыдан үйүнө кайтып келе жаткан. Ал эми каза болгон 5 эженин жолдошу кабарды укканда келди. Лексустун ичинде да 5 киши бар болчу. Айдоочусу мас абалында эле. Айдоочунун жанындагы орундукта анын байкесинин баласы экен. Ал эми арткы орундукта аялы жана 2 баласы бар болчу. Айдоочу нарында иштейт. Милиция кызматкери болушу мүмкүн деп айтып жатышат, деди ал. Чоңчу каналына 5 жаштагы бала чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 21-июль күнү саат 19:44 чамасында Шабдан Батыр проспектиси менен Мухтар Ауезов көчөлөрүнүн кесилишиндеги каналга 2016-жылы туулган Арлан аттуу бала түшүп кеткен. Жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн Бишкек шаардык куткаруу кызматынын 5 куткаруучусу тартылып, чөгүп кеткен баланын жансыз денесин суудан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришти. 18-июлда саат 1:06 чамасында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын дин нөмөт бөлүмүнө Ош облустук ооруканасынан телефон аркылуу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагына караштуу Кочкор ата айылынын 28 жана 33 жаштагы тургундары жана Базар Коргон районунун 32 жаштагы тургуну денелерине жаракаттарды алышып кайрылышкандыгын билдиришкен. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдиришти. Аталган факт ошол күнү 1:20 чамасында Ош облустук ички иштер башкармалыгы реестрине катталып,
алып, ыкчам тергөө тобу Ош облустук ооруканасына барган кезде Өзгөн районунун Кочкор Ата айылынын тургуну 56 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Анда ал 17 июлда саат 21:30 чамасында 28 жана 33 жаштагы балдары жана 33 жаштагы күйөө баласы Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагына караштуу Жайылма аталышындагы жайлоодо дагы бир жаран достору менен эч бир себепсиз денелерине жаракаттарды келтиришкендигин билдирип, бул окуя боюнча мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Жогорудагы факт жаза кодексинин 266-берененин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынып, соттук медициналык экспертизалары дайындалган. Бүгүнкү күндө жогорудагы жазык иштер боюнча соттук медициналык экспертизалары дайындалып, кылмышка шектүү атоолдарды тактоо жана мыйзамдуу чара көрүү боюнча тергөө амалдары уланууда. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 1169 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 760, Ошто 13, Чүйдө 132, Ош облусунда 31, Таласта 12, Нарында 17, Ысык-Көлдө 52, Жалал Абадда 76, Баткенде 76 кишиден илдет аныкталды. Ошентип, өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын саны 153.878 адамга жетти. Соңку суткада 12 киши оорудан каза болду. Бишкекте 6, Чүйдө 4, Нарында 1, Баткенде 1 өлүм катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2217 адамды түздү. Айс Хоум коммерциялык эмес турак жай кооперативи Кыргызстандын каалаган аймагында каалаган кыймылсыз мүлктү алууга жардам берет. Кооперативге кайрылгандар адатта батир, үлүш жер үй коммерциялык объект же үйдүн курулушуна акча алып кийин бөлүп төлөшүүдө. Айс Хоумдун жардамы менен баштапкы 10 же 20% сумманы төлөп, калганын бөлүп төлөө жолу менен турак жай сатып алгандар азыркы учурда жаңы алган үйлөрүндө жашап жатышат, дейт Айс Хоум коммерциялык эмес турак жай кооперативинин төрагасы Бакытбек Болотбеков. Кооперативдин жардамын алуу үчүн киреше тууралуу справка же кредиттик тарых керектелбейт. Болгону алуучунун паспорту жана жашаган жеринен тастыктоочу справка гана талап кылынат. Толук маалымат алуу үчүн Бишкек шаары Киев көчөсү 62, Евразия соода борбору 4-кабат 410 кабинет же Байтик Батыр көчөсү 82, 2-кабатка кайрылса болот. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит KG сайтынан окуй аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.